Салам достор, сіздер менен биз бүгүн JRT2 тесттин математика бөлүгүн суроолорун баарын чыгарып чыгабыз, түшүндүрүп, түшүнбөгөн жерлериңер болсо, жакшылап видеону карап чыгарып чыкканга аракет кылгыла. Ал эми мен ар дайым чыгарып атканда колуңуздарда ручка, дептер болушун сунуштайм, анткени көптөгөн теорема, көптөгөн темалар болот, ошол жерде бат-бат жазып калууга, үлгүргөнгө сунуштайт элем. Демек баштадык. Так, 16-чы суроо. 16-чы суроону бизде белишине бериптир. Ушундай бир фигура бериптир. Фигура деп түшүнөлү буну. Квадраттар кадимки 6 бурчтуктун 3 тарабына жайгаштырылат. Түзүлгөн фигуранын периметри P1 36, ал эми P2 6 бурчтуктун периметри P1 P2ге караганда x процентке көбүрөөк дейт. P1 бул фигуранын периметри дейт да, 36 дейт. Демек бул фигура канча? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bizde 12 жак бар экен. Демек bizde 12 жак болсо, 36-ны 12-ге бөлсөк, bizde жактар эмне? 3-төн болуп калат экен. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Так, жактары 3-төн болсо, P2 6 бурчтук дейт. P2 6 бурчтуктун несі? Периметр дейт. 6 бурчтуктун периметри эмне? Бул жери 3, демек. 3, 3. 3 жерде анча 6 бурчу бар, 3 жерде 6 көбөйтүлгөн барабар эмне? 18. Так, бизде суроо эмне? 2 периметрди тең таптык. Суроо P1 P2-ге караганда x процентке чоң дейт. P1 канча бизде 36, P1 36, бияка жазайын. P1 барабар 36 болсо, так, бул 36 деген 18 кошулган 18 да. Ал эми P2 бизде 18 эле. Демек бул өзү P1 18 100% болсо бул. Мисалы 18-ди биз 100% деп алсак, 36 бул 200% да. Ал эми P1 P2-ге караганда ошондо получается бизде эмне 100%га чоңураак болуп калат экен да. Демек бизде жооп А. Так, 17-ге өтөлү. Бизде 17. Бизде графика берилиптир, граф. Эмне дейт? F of x функциясы x оогунда график түрүдө берилген дейт. F a барабар 0, f 0 барабар b дейт. F a деген демек билебиз, бул жерде өткөнбүз, бул жер x деп берет. A x демек x да эмне экен? Y 0 болгондо x эмне? Минус сан болот экен. Демек a бизде минус сан, ал эми b 0 дейт, x 0, b эмне экен? b бул жер b болуп калат экен. Ал эми бул жер a болуп калат экен. a минус болуп, b эмне? Плюс болуп калат экен. Демек бизде жооп эмне? b. Плюс сан жок. Ал эми бул жерде бизде жооп a. Түшүнбөгөндөр болсо кайрадан бир айтып коеюн. Бул жер a каяктан алалы десеңиздер, мындай да, бизде f of x барабар y барабар деген бул x огунда, y бул өзү y огунда, аны койсоң 0 болот экен. Ошондо y 0 болгондо бул жер a болот экен да. Демек бул a минус экен, ал эми b 0 болгондо плюс экен, оңой эле. Так, 18 дейт. Ноль, 3, ал эми а. X AB ири сызынын узундугу дейт. X барабар AB ири сызыгынын узундугу. Так, Bizde emne
A kolonka x, B kolonkası olsa 3 tamır aslında 2. Qarala. Demek B deydi. B x 0 bolganda B 3. Demek bizde bul yer 3 eken. Bul yer x x minus 3 bolganda bul yer 0 eken. Şunda bul yerde bizde emne eken 3 eken uzunluğu. Dayaklı olsak bu sızık bir tüz sızık payda olub kaldı. Bunu bir A de olayın. A barabar desem 3'tün kvadratı koşulgan 3'tün kvadratı A kvadrat da barabar. Demek A kvadrat barabar 3'tün kvadratı 9 da 3'tün kvadratı 9. A kvadrat barabar 18. Demek iki jagım teң tamırga ala turan bolsam A barabar bizde tak 3 tamır aslında 2. Bizde bu 3 tamır aslında 2 olup kaldı. Demek bizde AB kesin AB'nın bunday sızı olsam AB kesin de alayım bu yerde emne iri sızık durata. Ar bir cipti iri de esepleyelim. Misal bunu bir iri desek, bunu tüzdesek bu sızıkka aranda birazga emne çoğurak botu. 3 tamır aslında 2'den birazga olsa da irini tüzdegende çoğurak bolup kedet. Oşonda bizde cevap bolup kalatken A. 3 tamır aslında 2'den birazga çoğurak. Tak, 19. soru. 19. Tak. A bölüngen B. Bizde 5 bölüngen 4. Tak. B bölüngen C. Bizde 8 bölüngen 10. Tak. Bizde soraptır. A çoğun bu C. C çoğun bu deydi. Tak. A bizde antuş emne 5 eken. A barabar 5 de olsak B emne 4 eken da. B'ni 4 desek demek bul yerde emne kıskart olsak bot da 2'ge. Bu 4 bolsa demek C 5 bolup katken da. Получается B C barabar 4 bölüngen 5 desek de turu otken. C'nin tuşu emne 5, B'nin tuşu 4 degen bizde. Demek C da bizde ne okatken 5 bolup katken. Bizde cevap V. Eң oğayla soru kıskартуу жол менен эле эмне чыгарып койдук,